Велосипедчен бала жөжөнү тебелеп алып, аны ооруканага жеткирген. Индиялык 6 жаштагы Дерек Аллан Ханкейма велосипеди менен жөжөнү коюп кеткен. Андан кийин ал жөжөнү ооруканага көтөрүп барып, дарыгерлерден жардам берүүнү өтүнгөн. Окуяны оорукананын кызматкерлери Facebook баракчасына жүктөгөн соң, ал тездик менен тарап кеткен. Жарыяланган сүрөттү 130 000 интернет колдонуучусу көрсө, 90 000ден ашыгы бөлүшкөн. Бул тууралуу Индиянын Mirror басылмасы жазып чыкты. Дарыгерлердин айтымдарында, Дерек ооруканага жөжөнү көтөрүп келип, аны велосипедчен баратып уруп алганын айткан. Андан соң жанындагы болгон акчасын берип, 10 рупий, 11 сом жардам берүүнү өтүнгөн. Кийинчерээк баланын ата-энеси ага жөжө кырсык болгон жерде өлгөнүн түшүндүрүшкөн. Маалымат бат эле тарап шаардык администрация тарабынан Дерекке боорукердик ардак грамотасы берилген. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары бул демилгени колдоп чыкты. Маалымат булагы Media KG сайты. Муфтият тармактык маркетинг, пластикалык операция жана эмдөө боюнча чечим чыгарды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Аламдар кеңеши 5 апрелде 3 фатва чечим чыгарды. Муфтияттын сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, номер 5 фатва менен шарияттын эрежелерине карама-каршы келгендигинен улам тармактык маркетингге тыюу салынды. Ал эми номер 6 фатва менен ден соолукка байланышы жок пластикалык операцияларды жасоого да тыюу салынды. Тубаса майыптыкты же ар кандай кырсыктардын кесепетинен болгон дененин же дене мүчөлөрүнүн кемчиликтерин жоюу максатында жасалган пластикалык операцияга шариятта жол берилет. Ал эми эч кандай жүйөлүү себеби жок туруп, сулуулук үчүн гана жасалган пластикалык операцияга шариятта тыюу салынган жана арам деп эсептелет. Алымдар кеңеши номер 8 фатва менен муфтият эмдөө боюнча ар түрдүү пикирлер болгондугу себептүү эмдөө ар бир адамдын өз ыктыярында калуусун жактады. Маалымат булагы Саат KG. Сокулук районунда алдамчылыкка шектелген эркек киши кармалганын бүгүн 8 апрелде Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. 2019 жылдын февраль айынын аягында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган жабырлануучу аял өзүн кардиохирург деп тааныштырган улан аттуу адам чоң суммадагы акчасын алып кеткен бойдон дайынсыз экенин билдирген. Анын айтымында алдамчы $6,500 суммасындагы акчаны 2019 жылдын январь айында алып, эртеси эле кайтарып берүүнү убадалаган. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 204 беренеси алдамчылык менен катталып, ыкчам тергөө иштери башталган болчу. Көп узабай Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери шектүүнү табышкан. Шектелген адам мурда да ушундай окуя менен кылмыш жоопкерчилигине тартылган адам. Жалал Абад облусунун 45 жаштагы тургуну экени аныкталды. Милиция кызматкерлери аныктаган маалымат боюнча шектүү жарандарга өзүн дарыгер деп тааныштырып, ишеничине киргенден кийин чоң суммадагы акчасын алдап алып кетчү. Учурда анын үстүнөн бир нече арыз түштү. Шектүүдөн жабыркагандар Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине кайрылса болот. Маалымат булагы Турмуш KG. 5 апрель күнү түнкү саат 21 чамасында Кадамжай районунун Маркас айылындагы чек арадан Өзбекстанга аткезчилик жүк алып өтүүгө аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу чек арачылар билдиришти. Маалыматка караганда, Маркас чек ара заставасынын чек арачылары жүк ташып бара жаткан кыргызстандык жаранды Көктала каналынын жанынан кармашкан. Ал Өзбекстандын Жабакы айылында төрөлгөн. Маркас айыл өкмөтүнүн Достук айылынын 1992 жылы төрөлгөн тургуну экендиги такталды. Шектүү жигит Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаасына 16 даана чаң соргоч жана Авангард үлгүсүндөгү 5 даана муздаткыч ташып бара жаткан. Ээсинин айтуусу боюнча аткезчилик жүктүн жалпы баасы 139 000 сомду түзөт. Кармалган жүк Кызыл Кая шаарындагы бажы кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Маалымат булагы Турмуш KG. UFC чемпиону Шевченко Ошко келет. Кыргызстандык UFC чемпиону Валентина Шевченко Таиландтан Бишкекке учуп келди. Шевченко машыктыруучусу Павел Федотов менен Манас эл аралык аэропортуна кече 7 апрелде саат 19-да конгон. Мушкерди жана анын машыктыруучусун эл аралык Манас аэропортунан вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаев, жаштар иштери жана дене тарбия агенттигинин жетекчи орун басары Канат Арпачиев тосуп алды. Мындан сырткары
аба майданына Шевченконун жакындары жана көрөрмандары чогулушкан. Спортчу бүгүн 8 апрелде саат 16-да Бишкектеги Бишкек парк соода борборунда көрөрмандар менен жолугушуу өткөрөт. Ал эми 9 апрелде Ош шаарына келип, саат 18-де борбордук аянтта жолугушуу өткөрөт. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына жазып чыккан. Белгилей кетсек, Кыргызстанда төрөлүп өскөн Шевченко 2011-жылдан бери Кыргызстанга келе элек болчу. Көп жылдан бери чет мамлекетте жашап келген. Ал абройлуу саналган UFC уюмунун тарыхында эң жеңил салмакта чемпиондук наамын алган. Маалымат булагы Медиа Кейжи. Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жаткан хоккей боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарында Калыстар тобу Кыргызстандын курама командасынын мурдагы 4 беттеште жетишкен жеңишин жокко чыгарды. Буга чейин Кыргызстан курама тобу Кувейт, Таиланд, Босния жана Герцеговина, Гонконгдун командалары менен ойноп, аларды жеңип чыккан. Бириккен Араб Эмирлиги командасы менен акыркы беттешке чыгаар алдында Калыстар тобу Кыргызстандын курамасында ойноп келген Александр Титовду оюндан четтетип, мурдагы оюндардын жыйынтыктарын жокко чыгарып, Кыргызстанга ар бир оюн үчүн 0, ал эми атаандаштарга 5 упайдан берип, жыйынтыгында кыргыз хоккейчилери 0-20 эсеби менен саптын эң төмөн жагына түшүрүлдү.